Mına жақында эле мамлекетибизде Коопсуздук кеңеши болду. Коопсуздук кеңешинде президент айтты, жергиликтүү бийлик органдары, акимдер, губернаторлар, милиция начальниктери, прокурор, ГКМБ бардығына тапшырма берди. Doğu satып алам дегенди дагы, doğu сатканды дагы мыйзам чегине жазалагыла деди. Бүгүнкү күндө эч кимди көргөн жокпуз жазалаганын. Эч ким жазалаган жок. Ошол 5-6 doğu сатып алганды кармап, апарып камап, 5-6 doğu сатканды кармап, мойнуна штрафты илип койгондо мынчалык өнөкөт болбойт эле. Мынчалык өнөкөт болбойт эле туугандар. Азыр күндө doğu сатуу алуу оюн болуп калды. Көчөрө жүрөт нерде коррупционерлер, сумкасын көтөрүп алып аяк бияка, кана кимиң мага doğu сатасың деп. Мамлекетте кылмыштуулук, бул doğu сатып алуу кылмыш туугандар. Демек мамлекет өзүнүн функциясын аткарбай атат. Жергиликтүү бийлик органдары, укук коргоо органдары өздөрүнүн функциясын аткарбай атат. Эгерде булар өздөрүнүн функциясын аткарбаса, биз эмне кылышыбыз керек эл? Элдин айласын кетирип бүтүштү. Оңго барсаң деле добушуң сат дейт. Солго барсаң деле добушуң сат дейт. Алдыга кетип барсаң дагы бирөөсү чыгат добушуң сат деп.